Урматтуу мекендештер, бүгүн бизге жашыңыз канчада? 37. 37 жаштагы тууганыбыз келди. 37 жашка чейин 3 жолу кесарево болгон. Бүгүнкү негизги сиздин даттанууңуз эмне? Азыркы учурда грыжам бар болчу. 3 жеримде ошол осложнение берет деп билбейм, жамбашым өттү да. Жамбашым тырышы ооруйт. Анан ичим постоянно вздутие живота болот да. Вздутие болгондо тамакты жакшы сиңире албайм. Демек, мен сурадым, азыр бир аз ичин басып көрдүк. Биз азыр, мен профессорум айтмакчы, МРТ, без МРТ диагноз койдук. Значит, томографияга түшүрбөй эле биз азыр экөөбүз биргелешип, эмне себептен бел ооруп, эмне себептен кол бутка бергенин таптык. Так, демек караңыздар. Кыргыздар абдан жакшы айтканда, ушу ичиң таза болсун депчи. Биз мына ушу ичтен азыр басып көрдүк. Так, мынакей мен азыр биз сурандым, көздү жумуп, сиз мен баскан жерди байкаңыз дедим, Так, оору болдубу? Оору болду. Кайсы жака таркады же ордун эле турабы? Ордун эле турат. Ордун эле турат. Так, эми ушу жерим аягы абдан катуу ооруду, Булар ичегилер, урматтуу мекендештер. Так, киндиктин тушун дагы басам, бул дагы абдан катуу ооруйт, мынакей. Мына, абдан катуу ооруду. Так, эми поперечный ободочный деп коет, анан улук без экөө биригип өткөн жер болот, тоже ооруду. Мына ашказан дагы ооруйт, мынакей. Так, эми жон ичегин басалы. Мояк чагыма чейин ооруду. Так, ички ичегилерге берди. Так, бул жер ооруду. Ооруду, Так, бул жак ооруду эле оорушу мүмкүн бул жер, ооруду эле. Эми сиз мага байкап бериңиз, оң жактагы оорулар, значит, белге берген жок. Биз эми сол жактагы ичегилерди байкайбыз. Сиз мага айтасыз. Тырышып атканда мо жамбашым ошак жагыма чейин узун болуп оору кетип атат. Мынакей. Бул, урматтуу мекендештер, сигмовидная кишка деп коет. Сигма ичегиси ушул кызарып шишип, белге кеткен нерв тамырларды, белге кеткен кан тамырларды кысып калган үчүн биздин эжекебиздин сол жагындагы бутундагы жалып мына ушул жерден башталды. Так, дагы көрөбүз. Ошол эле. Ошол жерге. Ошол эле. Бутуңуз, сиз мага келген даттанууну ушул жерден таап атасыз, Мынакей. МРТ, без МРТ дейт. Биз томографияныкындай диагноз койдук. Бирок биз ичти эле басып, мынакей, абдан бутка берген жер, колго, тиги белге берген жердин оорусу мына ушул ичегинин айынан болуп турат. Так. Восходящий. Ушу жерин дагы же. Абдан да. Так. Бул жер анча эмес, Так, урматтуу мекендештер, биз азыр бул сүрөткө келели, мен ушул жерден көрсөтүп коеюн, мына. Биз азыр, мен азыр мына ич көмдөйдүн оң жагын бастым, бербеди. Ооручу? Мына сол жакты бастым эле, мына сигмовидный кишка. Караңыздар, сигма ичегиси жана түшүп бараткан нисходящая часть ободочной кишки деп коет. Түшүп бараткан жон чейин кызарып, омуртканын артындагы, омуртка мына, омуртканын эки омуртканын ортосундагы без хрящтарга, кемирчекке кете турган кан тамырды ушул жерде ооруп аткан ичеги гана кысып койгон үчүн кемирчек жакшы кан ала албастан кемирчектин абалы өзгөрдү да, ал мүмкүн былчыйып калды, ал мүмкүн кызарып шишип кетти. Мына ошону крыжа деп бутка берип, ушул жактан кетип аткан нервтер кысылып, ушул жакка кетип аткан кан тамырлары ичегинин айынан кысылып калган үчүн биздин эжекебизге крыжа деген диагноз койду. Демек,
мен эми жакшылап түшүндүрүп беремин, кандай кылыш керек. Көбүнчө 70% адамдын өзүнө байланыштуу болот. Биз эжекебизге азыр 70% өзү эмне эле жасаш керек. Эң эле жоңой эле нерселер. Ошолорду жасаганга үйрөтөбүз. Биз болсо сөзсүз түрдө висцерал массажын жасашыбыз керек. Бул деген курсактагы органдарды түртүшүбүз керек. Менин массажисттерим, мен ошондой кылып үйрөттүм массажисттердичи. Мен да окуп келдим. Мен азыр өзүмдүн массажисттеримди окутуп, ошол ичегине кандай кылып жылдырыш керек, каяка жылдырыш керек, эмне кылыш керек, канткенде ошол ичеги кызарганы кайтып, артта омуртканын жанында турган кан тамырды кыспай калат. Мына ошолорду висцерал массаж жасайбыз. Буга сөзсүз түрдө лимфа массажын кошобуз. Андан тышкары сөзсүз түрдө сүлүк курт коёмун. Менин колумдагы эң зыяны жок, эң сонун пайда бере турган нерсе, пайда бере турган дары бул сүлүктүн оозундагы ферменттери. Урматтуу мекендештер, аман болуңуздар, сак болуңуздар.